журналисттер, урматтуу кыргызстандыктар, биринчи ушул үйдүн таржымалын айтып кетейин. Толук айтпасам, тескери буруп маалыматты башка жакка буруп туруп анан кийин башкача берип жиберишпесин деп атам да, оюмда. Бул үйдү биз 2005-жылы мен саясатка келгиче чейин бизнесте жүргөндө сатып алып, ушул жерге депутат болуп келгенде ушул жерге киргенмин. Ошондон бери биздин ошо жеке менчигибиз. 17-18 жыл болуп калды. Анан биз андан кийин бир 2010го жакын башка жакка көчүп, бул жерди ушул бала бакча кылып ачканбыз. Ошол убактарда Бишкекте бала бакча жетишпей, ушундай катаал болуп аткан мезгилде ачканбыз. Ошол күндөн бүгүнкү күнгө чейин бала бакча болуп иштеп турат. Анан эми бүгүнкү максатым ушул үйдү үй бүлөбүз менен кеңешип, мамлекеттик ипотекалык компанияга бекер баягы спонсорлук ниет менен өткөрүп берип атабыз. Эмне үчүн? Анткени мамлекеттик ипотекалык компаниянын саясатын биз толук өзгөрттүк. Мурда булар 30%-ын алдын ала берип, анан иштеген жериңде справка алып келип, зарплатың болсо беребиз, жок болсо бербейбиз деген саясат менен жүрүшкөн. Мындайча айтканда баягы банковский системага өтүп алышкан. Биз ал саясатты жок кылып, азыр алдын ала эчтеке төлөбөй туруп эле алса болот деген саясатты жүргүзүп атабыз. Мамлекеттен 5 миллиарддан ашык акча бөлүп бердик. Уставной капиталын 5 миллиарддан ашык, 5,5 миллиардга жеткирип бердик. Жаңы жылдан кийин дагы Кудай буйрса бюджеттен 5 миллиард сом бөлүп бергени турабыз. Бүгүн бирок өзлөрүнүн шотунда акчалары бар, берип баштады. Анан кийин алдын ала 10% төлөш керек деп киргизип алышкан экен. Анткени булар банктар аркылуу иштешип атышат бүгүнкү күндө. Бара-бара биз жаңы жылдан кийин акчаларыбыз пайда болгондон кийин мамлекеттин биз ал 10% дагы жойгонго аракет кылабыз. Бирок бүгүнкү күндө ошол банктар аркылуу иштегенге байланыштуу 10% алдын ала төлөп, анан алып атат. Мен бул акция менен, биз үй бүлөбүздүн ушул жасап аткан акция менен бүткүл кыргызстандыктарды чакырып кетет элем. Колунда бар, патриот, биздин байларыбыз көп, бай жигиттерибиз, кыздарыбыз көп. Ушундай мына Кыргызстандын башына кыйынчылыгы түшкөндө бардыгы ушу кол кабыш кылып, колдон буттан алып, колдоп кетип жүрөт. Бул практика жүзүндө биз көрүп жүрөбүз муну. Анан ошондуктан мен дагы ушул талаалап жүргөн Россияда жүрөт, мисалы Казакстанда жүрөт, басымдуу көпчүлүгү Европа, Америкага чейин кетти. Дүйнөнүн булуң бурчунда жүрөт биздин мигрант кыздарыбыз, балдарыбыз. Алардын максаты эмнеде? Мен өзүм да мигрант болуп 4 жыл тышта жүрүп келгенмин. Мен жакшы түшүнөмүн алардын проблемасын. Анткени 80-90% жаштар көбүнчөсү. Эптеп ошол жактан 5-10 жыл иштеп, акча таап келип, анан өз өлкөсүнө келип, ушу Бишкектен квартира алам же айылдан жер алып тамсалам деген балдар бардыгы. Максаты ошол. Мына только ошол максат менен кеткен. Ошондуктан ошолорго бая доступный жилье деп баягы жеңил алганга биз бардыгын эле мамлекеттик кызматкерлерге эле эмес, ошо мигранттарга дагы, Бишкекте базарда отуруп соода кылган адамдарга дагы, мугалим, врач, кимисине бардыгына ошо кезек менен коюп туруп, бая живой кезек менен коюп туруп, анан кийин үйлөрдү берели деп атабыз. Мен эмне үчүн мындай акцияны уюштуруп атабыз? Элдер ойлоп калбасын, мамлекеттин күчү жетпей же болбосо ушундай кыйынчылык болуп калып уюштуруп атса керек деп. Жок, андай эмес. Бир 2 жыл 3 жылдан кийин менин расчетум боюнча, эсебим боюнча 2 жыл 3 жылдан кийин өзүбүздүн мамлекеттин эле күчү жетет аган. Анткени баягы алдын ала ишенген булактарыбыз бар. Бирок ошо 2 жыл 3 жылды күтүп отурбастан эле азыртадан ушу элибиздин күчү менен биздин ушул бай, мындай март, патриот кыздар балдарыбыздын күчү менен дагы ушул процессти эртелетип жылдырып кетели деген максатына. Башка эч кандай бир саясий бир мындай бир немеси жок. Ошондуктан мына мен ушул үйдү берип, ушул акцияны баштап атам. Анткени бул үйдү аукционго коюп сатсаңар, мындан түшкөн баага, мына бул өзү борбордук Бишкектин борборунда жайгашкан, мунун баасына мен ойлойм бир 10 үй бүлөнү квартира алып аласыңар деп. Ошондуктан мына бүгүн азыр ушу айымга документин тапшырып берем. Өзүңүздөргө өткөрүп алып, телефон тетип алып, анан кийин аукционго коюп сатасыңарбы? Анан дагы бир нерсени айтып кетейин. Бул жерде бир мындай бир
ойлор болбош керек. Баягы өзлөрүнүн ойлорун башка бирөөгө таңуулагандагы бизде блогерлерибиз жок эмес, оппозициячыл адамдарыбыз жок эмес. Анан алар ойлобосун да баягы бирөөнүн менчигине өтөт же болбосо башка бир адамдардын чөнтөгүнө түшөт, чиновниктердин деп. Жок, андай эмес. Биз ар бир берилген баягы мүлктү, мейли квартирабы, мейли офисби же жанагындай акчалай болобу, биз өзүбүз контролго алып турабыз. Мунун бардыгы баягы прозрачный отчетторун берип турушат. Ай сайын, керек болсо жарым жыл сайын, квартал сайын берип турушат. Канча мүлк түштү, канча акчалай түштү, канча биздин жарандарга үйлөр, квартиралар берилип атат деген. Бардыгы ошонун көзөмөлдөө болот, биздин өкмөттүн көзөмөлүндө. Буларда канча киши иштейсиңер? 70тен ашыкпы? 40 киши. 60 канча эмес беле штатыңар? Жок, 40 киши. Кыскардыңарбы? Кыскартылган. Анда ошол 40 кишинин ичинен комиссия түзгүлө, баягы бирөөлөрдүн оюнда болуп кетпесин. Мисалы, биздин башчыбыз эле жеп алды, анан же ылдыйлатып койду дегендей сөз болбосун да, аукцион кылып ушундай түшкөн элден түшкөн жардамдарды так анан жанагыдай адрестерине жеткизип бергенге силер болгон күчүңөрдү жумшагыла. Жумшайбыз. Мен өзүм дагы сизге, урматтуу Садыргүл Кожоевич, Айгүл Жапаровна, жеке өзүңүздүн жана үйлөрүңүздүн атынан белек кылып бизге бекер өткөрүп берип, ушул турак жайды бергениңиз үчүн да, өзүңүздүн дагы мамлекеттик ипотекалык компаниянын ишмердүүлүгүн колдогонуңуз үчүн биздин компаниянын атынан чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Биз сиздин колдооңуз менен биздин программа Менин үйүм 2021-2026 жакында арадан баштап биз ишке ашыра баштадык. Сиздин тапшырмаңыздын негизинде биз азыр жеңилдетилген ипотеканы 4 жылдык пайыз менен 4% жылдык пайыз менен биз банктар аркылуу бере баштадык. Келечекте биз бирок башка багыттарды өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл буруп, аларга артыкчылыкты ниеттенүүдөбүз. Анын ичинде турак жайды көбөйтүү жана өнүктүрүү. Анан дагы инвесторлор менен биргеликте курулуш компанияларынын катышуусу менен биз өлкөнүн бүт аймактарында жаңы турак жайларды курууну пландаштырып жатабыз. Ушул багыттарды ишке ашыруу үчүн биз азыр эл аралык донорлор менен жана инвесторлор менен активдүү жолугушууларды, сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатабыз. Анан дагы бир жолу сизге биз баягы сиз айткандай бул алган турак жайды биз чечим чыгарып, комиссионуна чечим чыгарып, аукцион болсо аукциондон өткөрүп, сатып акчасын түшүрүп, анан үй жокторго, батирлерди сатып алып, муктаждарга, биздин катышуучуларга беребиз. Анан дагы бир жолу сизге чоң рахматыбызды айтабыз. Ушул жардам жарандарды жеткиликтүү турак үй менен камсыздоого кошкон жеке салымыңыз үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат. Эч нерсе эмес, бул биздин милдетибиз. Дагы бир айта кетүүчү жагдай бар. Мына мамлекеттик мүлккө баягы коррупционерлерден түшкөн үйлөр бар. Үй жай менен түшкөндөр бар, офис менен түшкөндөр бар. Бардыгын мына мен тапшырма бердим. Азыр өткөрүп алып атат. Мамлекеттик мүлк фондунда канча 7-8 квартира бар деди. Аларды тапшырып алат. Анан ага чейинки түшкөн квартираларды биз врачтарга, мугалимдерге бергенбиз. Аларды дагы оформить этип туруп, кайра өзлөрүнө эле ошол берилген адамдарга эле 20-25 жылга чейин ипотекалык кредит кылып бергиле баарын. Мындан кийин ошо квартиралар түшсө, баягындай алардын бардыгын силерге өткөрүп беребиз. Силер болсо ошо муктаждарга 20-25 жылга бересиңер. Ал эми жанакы компаниялар менен, чет өлкөлүк компаниялар менен иштеп атпайсыңарбы? Алар баягы 15 жылдыкка берип атат го. 15 жылдыкка доллар ак деп. Аны да карап көргүлө өзүңөр. Алып туруп эле, эгерде
төлөй алса 15 жылдын ичинде төлөп кете алам дегендер болсо, аларга дагы берсеңер болот. То есть бир эле баягы сом менен эле 20-25 жыл деп отура бербей, баягы бере бербей. Доллар менен дагы алар сунуштап келип атат да, доллар менен 1-2%ке чейин деп. 1%ке чейин болсо алып, өзүңүздөр 3% кошсоңуздар, 4% менен бере берсеңиздер болот. Биздин турак жай, мамлекеттик турак жай программасында ал багыттар көрсөтүлгөн. Сиздин тапшырмаңыз негизинде ал багыттардын баары каралган. Биз ошол багыттар менен иштейбиз. Жарайт, сиздин тапшырмаңызды биз аткарабыз. Rahmat.